Мына мен азыр эле 1 мүнөттүн ичинде 21 кылымдык технологияны пайдаланып өзүмдүн биометрикалык маалыматты тапшырдым. Бул деген жөнөкөй технология. Менин сүрөтүн тартып, өзүмдүн бармактардын отпечатканын тартып, өзүмдүн паспортты текшерип, 1 мүнөттүн ичинде биометрикалык маалымат менден алышты. Бүгүндөн баштап биз улуттук компанияны баштап атабыз. Буюрса, быйыл эмдиги жылдын 1 бөлүмүндө биз ушул компанияны бүтүрүшүбүз керек. Толугу менен оборудование даяр. Бул деген 21 кылымдагы оборудование. Ошон үчүн буюрса кыска мөөнөттүн ичинде биздин кыргызстандыктар, жарандар баары 16 жаштан улуу жарандар биометрикалык данныйларды биз тапшырыш керек. Бул деген эмнеге керек? Бул деген 21 кылымдагы жөнөкөй технология. Мына эгер биз өзүбүздүн кошуна мамлекеттерди алсак, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Кытай, Россия Федерациясында ошол технология уже иштеп баштап атат. Биз болсок азыр киргизип атабыз. Бул деген ошол маалымат биз үчүн, мамлекет үчүн аябай керектүү. Себеби бул деген жалаң эле улуттук коопсуздук эмес, жалаң эле конкреттүү ар бир жарандардын данныйларды толтуруш үчүн жалаң эле эмес. Бул деген мисалы ошол эле таза шайлоого аябай керектүү технология деп айтсак болот. Бу жерден эгер пенсия алганга киши келет, эгер чет мамлекетке чыкканга аракет кылат, биз толугу менен ушул технологияны пайдасы менен биз ошол процедураларды толугу менен эң жакшы сапаттуу деңгээлде бүтүрүп беребиз. Шайлоого барган шайлоочу кайра эле өзүнүн бармагын сканерге коюп, ошол эле мезгилде ошол шайлоочу боюнча толугу менен информация чыгат. Эми бүгүндөн баштап улуттук компания башталды. Ар бир аймакта, ар бир айылга, ар бир шаарга ошондой оборудование алып барып, жарандардан данныйларды чогултуп баштайбыз. Мен өзүбүздүн мекендештерге кайрылуу жасайын деп атам. Урматтуу мекендештер, баарыңар айылда болсоңор, шаарда жашасаңар, ошол мамлекеттик катуу кызматынын офисине, мектептерде, башка мамлекеттик имаратка барып, өзүңөрдүн биометрикалык маалымат бергиле. Бул деген жөнөкөй процесс, 1 мүнөттүн ичинде бүтүрөт. Процедураларды жалаң эле паспортты алып келип, өзүңөрдүн адрестерди айтып дегендей 1 мүнөттүн ичинде бекер эч кандай каражат акча алынбайт. Ошону менен сиздер толугу менен өзүңөрдүн биометрикалык данный бере аласыңар. Чет мамлекет жашагандардан биздин бардык жерден консульство, элчилерде пункттарды биз ачабыз. Ошол эле аэропортто, аэровокзалда, башка жерден биз мамлекеттик катуу кызматын мындай мобилдик топторду уюштуруп, элге эң алыс айылга чейин барып, мобилдик мындай данныйларды чогултканга толугу менен биз даярбыз. Урматтуу мекендештер, ушул өзүңөрдүн жарандык окугу боюнча сиздер баарыңар барып өзүңөрдүн биометрик маалыматтарды тапшыргыла. Бул жөнөкөй процесс, бирок биздин Кыргызстанга, мамлекетибизге аябай керек. Мына тыш чет мамлекетте чыкканда мамлекеттин көбү
ошол биометрикалык данныйларды маалыматты сурап атышат. Ошол эле Саудия Аравияга хачка баргандан жарандар 2015 жылдан баштап жалаң эле биометрикалык паспорт менен киргизилет. Биз ошол биометрикалык маалымат чогулткандан кийин быйыл биометрикалык паспортты чыгарганга толугу менен бизде мүмкүнчүлүгүбүз быйыл же эмдиги жылы толугу менен мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ошон үчүн бул деген биринчи этап. Экинчи этапта биз ушул биометрик паспорттарды каалагандарга биз чыгарып баштайбыз. 3 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин болот максимум. Келип биринчи паспорттун номерлери жазылат, фамилия, имя, отчество. Андан кийин сүрөт кылабыз, сүрөт тартабыз. Андан кийин колун коюлат, мондай эмеге. Потом колунун отпечаткалары калтырат, сол колдукун, потом оң колдукун. Анан эң бармактардын, эки бармактын отпечаткасын алабыз. Болду, андан кийин регистрационный талонду беребиз. Болду.